Сооротуучу Кудай. 13-июль. Өзү сыналып азап чеккендиктен сыналып жаткандарга да жардам бере алат. Илгерки макалда айтылгандай, дүйнөнүн бир жарымы экинчисинин кантип жашаганын билбейт. Чындап эле ошондой. Менимче көп байлар кедейлердин муктаждыктары жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок. Алар эмгек менен нан табуу деген эмне экенин билишпейт. Бирок Иса Машаяк биздин муктаждыктарыбызды билет. Ал бизге чейин эле азгырыктарды жана азаптарды башынан өткөргөн. Ал айкаш-чыгашта азап тарткан. Ал чарчоону түшүнөт. Ал чарчап, Сихардагы кудуктун жанында эс алып отурган. Жакырчылык, ал аны жакшы билет. Анткени кээде нандан башка жегенге эч нерсеси жок болчу. Иса бир жолу түлкүлөрдүн ийини бар, канаттуулардын уясы бар, ал эми адам уулунун баш калкалар жери жок деп айтканы да бар. Кудайдын куткарылган адамы. Куткаруучуң дайыма сени менен. Ал эч качан калтырбайт. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө да анын буттарынын изин көрөсүң. Ал сенде мурун ошол жерде болгон. Ал жолду салды. Асманда да ал куткарылгандар үчүн бейиш даярдоого өлүм азабын тартты. Бирок өлүм аны кармап тура алган жок. Ал тозокту да биз үчүн жеңип чыккан.